Кереметтүү Куран ааламдарды жараткан Аллахтын бизге түшүргөн акыркы китеби. Жана бул китептин мазмунунда адам баласы эки дүйнөдө бактылуу болуш үчүн эмне керек болсо, ошонун баардыгы баяндалган. Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 89-аятында мындай дейт: Биз сага китепти ар бир нерсеге баяндама, туура жол, ырайым жана мусулмандар үчүн жакшы кабар иретинде түшүрдүк. Куран бул Аллахтын сөзү, жана жаратуучубуз бизге бул китепти аяттарына ой жүгүртүп, туура жолго жетектөө катары колдонушубуз үчүн түшүргөн. Саат сүрөсүнүн 29-аятында айтылгандай, биз сага бул берекелүү Куран китепти анын аяттарына акылдуу адамдар түшүнүп окушу жана андан акыл насаат алышы үчүн түшүрдүк. Бирок туура түшүнүп, туура ой жүгүртүү үчүн мусулмандар түшүндүрмөнү туура булактан окуп үйрөнүүсү зарыл. Анткени баардык жааматтар бир эле Куранды окуганы менен ар кимиси ар кандай түшүндүрмө жасагандыгы себептүү кайчы пикирлер жана бөлүнүүлөр пайда болгон. Андыктан ушундай бөлүнүү жана пикир келишпестикке жол бербеш үчүн абалкы мусулмандардан бүгүнкү күнгө чейин мурасталган тафсирлерге кайрылуу керек. Тафсир деген сөздүн мааниси араб тилиндеги фасара деген уңгудан келип чыгат. Кыргыз тилине которулганда түшүндүрүү, максатын көргөзүү, пардасын көтөрүү деген маанилерди берет. Шарият терминологиясында тафсир деген сөз ыйык китеп Куранды жана сүннөттү түшүндүрүү илими деген мааниде колдонулат. Жана бул тармакта адис деп саналган диний аалымдар муфассир деп аталат. Куранды эң жакшы түшүндүрүүчү бул пайгамбарыбыз Мухаммад, ага Аллахтын салам салаваттары болсун. Андан кийин пайгамбардын оозунан өз кулактары менен уккан анын сахабалары. Сахабалардын арасынан тафсир илиминде өзгөчөлөнгөндөр Ибн Аббас, Али ибн Абу Талиб, Ибн Масуд, Убай ибн Кааб жана башкалар. Тафсир илиминдеги адис аалымдардын бири Ибн Касир айткандай, тафсир 4 түрдө болот. Биринчиси Куранды Куран тафсир кылат. Башкача айтканда, бир аяттын маанисин экинчи аят түшүндүрүп берет. Экинчиси Куранды сүннөт тафсир кылат. Башкача айтканда, бир аятты хадис аркылуу түшүндүрүү. Үчүнчүсү сахабалардын тафсири. Алар пайгамбарыбыздан алган илимдин негизинде түшүндүрмө беришкен. Төртүнчүсү табииндердин тафсири. Бул сахабалардан илим алган адамдардын түшүндүрмөсү. Сахабалар болсо пайгамбарыбыздан илим алышкан. Ушул нукта шарият чегинен чыкпай, маанисин бурмалабай жана сахабалардын түшүнүгүнөн алыстатпай, биринчи муундагы мусулмандардын түшүндүрмөсүнөн айырмалантпастан Куранга түшүндүрмө жазган аалымдардын бири Шейх Абдурахман бен Насир ас-Саадинин «Ыйык Курандын чечмелениши» деген китеби сиздердин назарыңыздарда. Шейх Абдурахман бен Насир ас-Саади Сауд Арабиясындагы Унайза шаарында 1889 жылы туулган. 4 жашында энесинен ажырап, 3 жылдан кийин атасынан айрылган. Жетим өскөнү менен абдан жакшы тарбия алган. Бала чагынан таза акылы жана илим алууга ашыккан умтулуусу менен көзгө илинип, 11 жашында Куранды толук жаттаган. Көрүнүктүү аалымдардан талыкпай илим алып, шарият илиминин ар бир багытында чоң ийгиликтерге жеткен. 23 жашында башкаларга шарият үйрөтүп баштаган. Анын кол алдында илим алган көрүнүктүү аалымдардын тизмегинде Сауд Арабиясынын эң чоң аалымдарынын бири Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин. Бу киши өз кезегинде Мухаммад ибн Сауд атындагы Ислам университетинин Ислам акыйдасын изилдөө бөлүмүнүн башчысы, ошол эле университеттеги илимий комитеттин мүчөсү жана Унайза шаарындагы филиалында шарият илими жана ислам дининин негиздери факультетинде кеңешменин мүчөсү болуп эмгектенген. Жана ошондой эле Шейх ас-Саадинин шакирттеринен белгилүү аалым Абдуллах ибн Абдурахман аль-Бассам. Шейх аль-Бассам чоң аалымдар кеңешинин мүчөсү, Мекке шаарындагы белгилүү Аль-Харам мечитинде мугалим жана дүйнөлүк ислам лигасынын мүчөсү, Мекке шаарындагы арбитраждык соттун башчысы, андан кийин Сауд Арабиясынын ошол кездеги муфтийи Мухаммад ибн Ибрахимдин өтүнүчү менен Таиф шаарынын жогорку сотунда башчы болуп эмгектенген. Дегеле Шейх Абдурахман бен Насир ас-Саади өмүрүндө көптөгөн аалымдарды тарбиялаган жана шейхтин тафсири жөнүндө көптөгөн аалымдар кеп салып келишет. Мисалы, Сауд Арабиясынын көрүнүктүү аалымы Шейх Солих аль-Фаузан мындай дейт: Эң жөнөкөй жана жеңил бул Шейх ас-Саадинин тафсири.
Аллах ага ырайым кылсын. Медина шаарынын имамы, хадис илиминдеги эң көрүнүктүү аалымдардын бири Шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад мындай дейт: карапайым мусулмандарга окууга мүмкүн болгон жападан жалгыз тафсир Шейх Ас-Саадиники. Жана ушул сыяктуу бул тафсир тууралуу кеңештерди дүйнөлүк деңгээлдеги баардык аалымдардын сөзүнөн укса болот. Ошондуктан мусулман бир тууганым, Аллахтын жардамы менен анын кудуретине муктаж абалда бул ислам медиа порталы сизге Абдурахман Ас-Саадинин калемине таандык тафсирдин кыргызча котормосун тартуулайт. Эскерте кетүүчү маалымат: порталдагы болгон диний мазмундагы материалдар Медина шаарындагы Эл аралык Ислам университетинин студенттери тарабынан редакцияланат. Ал эми ыйык Курандын котормосу болсо, Сауд Арабиясындагы Медина шаарында жайгашкан Падыша Фахд атындагы Куран басмаканасында Ислам министрлигинин жетекчилиги астында 2013-жылы басылып чыккан ыйык Куран аяттарынын маанилери кыргыз тилинде деген китептен алынды.